Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядагы кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Корея Республикасында аскердик абал жарыялангандыгына байланыштуу маалыматтык билдирүү таратты. Ага ылайык министрлик Кореянын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына тынчтыкты сактап, сак болууга жана өтө зарыл болбосо жашаган жеринен чыкпоону катуу сунуштайт. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн так аткарып, ар кандай коомдук иш-чараларга, өзгөчө саясий мүнөздөгү иш-чараларга катышуудан алыс болуңуз. Тышкы иштер министрлиги кырдаалдын өнүгүшүнө кылдат көз салууда. Кыргызстандын Сеулдагы элчилиги Корея Республикасынын тиешелүү органдары менен дайыма байланышта. Өзгөчө кырдаал болгон учурда дароо +82 10 97 98 09 51 телефон номери аркылуу элчиликке кайрылыңыз деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, күн мурун Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Юль өзүнүн телекайрылуусунда өлкөдө аскердик абал жарыялаган. Россияда куттурган ит бир нече студентти тиштеп салды. Россиянын Владикавказ шаарында куттурган ит студенттердин сабагын үскүлтүккө учуратып, аудиторияга кирип келип, бир нече адамды тиштеп салган. Медициналык академиянын жабыркаган студенттери тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Эртең менен Баңгизат колдонуп алгам. Тез жардам кызматынын жолун тороп, жол кайгылуу кызматкерлерин убара кылган айдоочу ошол күнү Баңгизат колдонгонун моюндаган. Бишкек шаарынын патрулдук милиция кызматкерлери Мерлан Талайбеков аны менен түшүндүрүү иштери жүргүзүүгө аракет кылган, бирок ал агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, кызматкерлерди коркутууга аракет кылган. Бул окуя тууралуу видео тасмаларда жарыяланды. Мен абройлуу адам болчумун. Элдер мени губернатор, жогорку кеңештин депутаты болот деп айтышчу, деп билдирген айдоочу. Булак Сокол Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Вьетнамда эң бай аял өлүм жазасына кесилди. Ал $9 миллиард берсе жазадан кутулат. Вьетнамдын соту коррупция үчүн өлүм жазасына кесилген 68 жаштагы өлкөнүн эң бай аялдарынын бири болгон Чонг Ми Ланга чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин сотко берилген расмий кайрылуусунда Чонг Ли Ман өлүм өкүмү өтө катаал жана ырайымсыз болгонун айтып, сот адилеттүү чечим чыгарып берүүнү суранган. Кече 3 декабрда Хошимин шаарынын элдик соту Вьетнамдын эң ири банкы Сайгон коммерциялык банкынан $12,5 миллиард жакын акчаны уурдап алган үчүн соттолгон 68 жаштагы Ландын арызын четке какты. Анын аракеттеринен келтирилген жалпы зыян $27 миллиард бааланат. Вьетнамдын мыйзамдарына ылайык миллиардер айым өлүм жазасынан кутула алат. Бул үчүн ал алган 75%-ын төлөп бериши керек. Тагыраагы ал $9 миллиард төлөсө өлүм жазасынан кутула алат. Миланын жактоочулары эми соттолуучу кыймылсыз мүлктөрүн ага тиешелүү болгон акцияларды сатууну көздөп жатканын билдиришти. Чүйдө жайлоого досуна кеткен жаран дайынсыз болууда. Чүй облустун Кемин районундагы Тар суу айылынан Жалгыз-Тал жайлоосуна 29 ноябрда чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан тургунду издөө иши улантылууда. Бул тууралуу УКМден билдирди. Издөө иштерине бүгүн 4 декабрда Кемин району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 4 куткаруучу, ИИМден 50 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 40, жалпы 94 адам тартылды. Мурда маалымдалгандай, 1981-жылы туулган эркек адам 29 ноябрда жайлоого сарайда турган досуна учурашканы барып, минип жүргөн аты кайтып келген, ал эми өзү кайрылып келген эмес. Бул боюнча маалымат 102 кызматына 1 декабрда түшкөрүн. ИИМ кызматкерлери тарабынан ОКМге 2 декабрда кайрылуу болуп, ошондон бери издөө иштери улантылып жатат. Кошумча маалымат берилет.